Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду 2008-жылы каттоодон өтүп, барчылык менен жокчулуктун ортосунда көпүрө болуп келе жатат. 2008-жылы түзүлгөндөн бери Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду азык-түлүк жагынан, кийим-кече жагынан, дары-дармек жагынан болсун жардам сурап келген муктаж инсандарыбызга өз салымыбызды кошуп, жардамдарыбызды аябаганга аракет кылабыз. Өзгөчө спонсорлорду таап, айкөл инсандарды таап, ошол үй бүлөлөргө, инсандарга коюп жатууну максат кылып алганбыз. Бул багытта ошол элибиздин жакыр катмарын, ушу жакырчылыктан алып чыгуу, өлкөбүздө, калкыбызда ушул ажырымды азайтуу. Жыл сайын ороз айында салтка айланган бир иш-чараны өткөрүп келет. Бул иш-чара калкыбыздын аялуу катмарын түзгөн майыптар, муктаждар, согуштун ардагерлери сыяктуу инсандарга ооз ачыруу, сый тамагын уюштуруу болуп саналат. Бул багытта биз республиканын бардык аймактарында, анан Бишкек шаарында дагы көптөгөн инсандарды, миңдеген инсандарды, жарандарыбызды ооз ачыруу тамактарына чакырабыз. Аталган фонддун максаты колунда жок бей-бечараларга, жардамга муктаж жетим балдарга, кароосуз калган карыяларга, тагдырдын буйругуна баш ийген майыптарга материалдык жана моралдык жактан көмөк көрсөтүү, ынтымак менен кайрымдуулуктун жагымдуу атмосферасын түзүү. Бүгүнкү күндө булардын баары демөөрчүлөрүбүздүн колдоосу менен ишке ашып жатат. Мен сиздерге аябай ыраазымын. Өркөнүп, өзү бергиле элдин батасын алып эле силердей ордудаштардан ушундай адамдарга көбүрөөк жардам берип жүрө берсин, элдин батасын алып. Чоң рахмат сиздерге. Аябай кубанычтамын мен азыр, аябай сүйүнгөнүмөн азыр ыйлагым да келип атат. Же ыйлай албай, же күлө албай. Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду карлар үйүнө, кароосуз балдарга муктаж үй бүлөлөргө жана мүмкүнчүлүгү чектелгендерге Курман айт майрамында эт таратып, материалдык жактан жардам көрсөтүүдө. Ошондой эле Ош окуясында фонд башка бейөкмөт уюмдар менен биргеликте жалпысынан 15 миллион сомго жакын гуманитардык жардам топтоп таратты. Фондубуз Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги менен биргеликте Тажикстандын Жергетал аймагында жашаган кыргыз бир туугандарыбызга жалпы суммасы 47.600 сомду түзгөн кыргызча окуу китептерин алып барып берди. 2008-жылдан ушул күнгө чейин жана башка жардамдарды берип келе жатат. Бүгүнкү күндө Марал ФМ радиосунда Элим барсыңбы программасы обого чыгып жатса, улуттук каналда Үмүт шоуласы программасы даярдалууда. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Үмүт шоуласы теле берүүсүнүн экинчи чыгарылышы. Мен азыр качантан беремин, азыр уже кирип келатканда ушундай сирендин гүлдүн жыттары качантан бери мен жыттайт.